Assalamu alaikum tuğanlar. Ben sizlerge bugün bizden жердешибизди Питерде эмгектенип bir neçe жылдан beri ой кылып, пикир жүргүзүп, менин каналыма катталып, şu мал ташыйм деп, bir ташып көрөйүн деп, Кыргызстанга Россиядан bir мал ташыганы, bir аракет кылып, Питердеги жумушуну таштап, мага келиптир Алтайский крайга. 5 günden beri menikide жүрөт. Чогуу жүрөбүз. Үйүмдө тракторум бар эле, бузулуп калганымды көрүп, ырайымы келип, мен тракторчумун деп, ондой турган жерлерини 5 günden beri ондоп берип, чогуу чоп оруп, чогуу чоп жүктөп келип аттык эле. Эми мына мал таптык бул кишиге. Азыр малга кетип атабыз. Горный Алтайга кетип атабыз. Биздин Алтайский крайда ошончо мал чыкпай калды. Bir топ bir жерден ыңгайлуу. Ошого Горный Алтайга кетип атабыз. Сиздерди тааныштырып коеюн. Бул Мухаммад Муса акабыз. Мухаммад Муса ака, кандайсыз? Кофени алып алган, көрдүңөрбү? Настоящий бизнесмен да бул киши. Драйвтардан алып алган. Туугандарга айта турган сөзүңүз болсо айтыңыз. Мал алуучулар только торпок, эркек торпок алуучулар болсо, Кызылкия, Кадамжай, ноокатчылар сиздерге жакын болуп түшөт мал буйрса. Ушул адам таанысаңыздар, чалыңыздар өзүнө. Жок болсо, видеодо байлап коем номерди. Кааласаңыздар, эркек торпок айлары 4 айдан 7 айга чейин буйрса алып барат Кыргызстанга. Кадамжай, Кызылкия, ноокат алуучулар болсо чалгыла. Өзбекстанга дагы өткүзүп бере берет. Ака, сөйлөңүз. Assalamu alaikum бардыңарга. Жалпы кыргыз эли бардыңарга денсаулык, чындык, мына насип кылып, Алла Таала буйруган экен. Алтайга келип, Даниярдын алдыга келип көрүп, айылдарын көрдүк. Жакшы, өтө кенен экен. Жайлоолору келгиле, үйлөрдү алгыла. Бардыңарга ошол насип этсин. Алла Таала буйрсун бардыңарга. Ошол эми. Туугандар, видеого малды тартып, жүктөп, алып кетип аткан мезгилди видеого тартып, ошол заматта жүктөп YouTube'га салып коем, номерлерини байлап, ошондо Мухаммад Муса акага өзүңүздөр чалып, байланышып, маектешип, акылдашып, кеңешип, эгерде сиздерге ошол мал керек болсо, жок болсо, албетте бул киши пайда көрөм деп эме кылып атат, алып кетип атат. Анан биздин арабызда, туугандардын арасында эсеп китепти кылган адамдар бар. Бирөөдүн чөнтөгүнө кирип, эсептешти жакшы көргөндөр бар, эч нерсе кылып койбой. Алар чалбай эле койгула. Себеп сиздерге ошол мал базарда мал эле чыгып калат. Ошол жактан эле ала бергиле. Биякта кылып аткан мээнетти, кетип аткан чыгашаларды сиздер билбейсиздер. Ана-мана деп комментарияга жазгандарга арзан экен, кымбат экен. Бул базар. Базарда ар кандай мал кетет, ар кандай баада кетет. Ошон үчүн бул киши дагы кандайдыр бир өзүнүн оюну, максатыны ашырам деп келген. Силердин колуңуздардан келсе, өзүңөр ташып көрөсүңөр. Ошондо билесиздер, канчалык бул оңой эмес. Ошондуктан жаман комментария жазбай, ала турган оюңар болсо өзүнө чалгыла. Өмүр баяныңарды айтпагыла, себеп чалгандар көбүнчө өмүр баяндан баштайт, каяктансың, аяктанмын. Иш боюнча чалгыла, ошол мал боюнча чалгыла, туугандар. Эң жакшысы ошол. Кепти көбөйтпөй, тарс эме кылып, сүйлөшүп, ала турганыңыздар болсо чалыңыздар. Жок болсо көрүп, жакшы сөздөрдү айтып койгула, иши жүрүшүп кетсин бул адамды дагы. Саламатта болуңуздар. Көрүшкүнчө, туугандар.